Талас шаарынын тургуну Фарида Суаналиева өлкөдө жарыяланган кырдаалга байланыштуу карантиндик эрежелер менен балдарын катуу тартипте кароодо дегенибиз эшикке чыгарбастан балдарына үйдө онлайн түрүндөгү окуу ыкмалар менен билим берип жатат. Анткени Фарида айым өзү Талас шаарындагы Абжалбек Чолпонкулов атындагы номер 1 орто мектебинде англис тили сабагынан мугалим. Үйүндө балдарына билим берүүдөн сырткары окуучуларына да аралыктан окутуу үчүн WhatsApp аркылуу тапшырмаларды жүктөп жоопторун алууда. Саламатсыздарбы окуучулар. Мультироктон ссылка жөнөттүм тест түзүп. Карантин учурунда балдарыма телевизордон дагы көрсөтүп атабыз, акта тапшырмаларды аткарышып атыр. Компьютерден дагы ай билим сайтынан балдар видео урокторду көрүшүп, кайра ошодо өздөрүнүн билимин өздөрү текшерип жатышат. Балдарына күнүнө 3-4 саат окуу үчүн убакыт бөлөт. Тууну уулу Айтилек математикага кызыгат. Ошондуктан бул сабакты онлайн түрүндө өздөштүрүүдө. Ага катар интернеттен кошумча маалыматтарды алууга жетишет. Мугалимдер окуучуларга WhatsApp аркылуу тапшырмаларды жөнөтүп жоопторун алышат. Бул ыкма өлкөдө карантиндик режим аяктаганга чейин колдонулат. Азыркы учурда карантин кырдаалга жараша болуп жатат, ошо белгисиз мөөнөткө чейин деп. Анан ошол убакта мына 4-чү чейректе дагы баягы расписание менен онлайн түрүндө сабак өтүлөт деп биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Ошо онлайн сабактарды өтүү боюнча расписаниялар да түзүлүп атат бизде. Окуучулар аралыктан билим алуудан сырткары сыналга аркылуу дагы видео сабак окуса болот. Мындай мүмкүнчүлүктү 19 марттан тарта ЛТРдин Илим билим жана коомдук каналдын Баластан каналы түзүп берүүдө. Жогорку окуу жайлары 16 марттан тарта дистанттык технологиялардын жардамы менен аралыктан билим берүү режимине өтүштү. Кесиптик башталгыч, орто, жогорку окуу жайларынын студенттери жана окутуучулары үчүн соцсервис мамлекеттик ишканасынын жардамы менен электрондук окутуу системасы иштелип чыккан. Телефондон карасам, заданиянын эмелеричи. Условия. Сен ошондо кайсыл заданияны жазадың? Бул Талас мамлекеттик университетинин алдындагы технология экономикалык факультетинин деканы Айнура Курманалиева менен студенти Бегимай Турдиеванын онлайн сабак өтүү учуру. АВН комплекстүү программасы аркылуу 1 айдан бери билим берүү процесси жүрүүдө. Лекциялар, практикалар жана лабораториялык иштердин баары ушул программага жайгаштырылган. Аны студенттердин жүктөп алуусу гана жетиштүү. Комплекстүү АВН программасында биз студенттердин ошол учурда кирип, материалдарыбызды көчүрүп алып жаткандыгын бизге көрүнүп турат. Эгерде студент өз учурунда байланыша албай жаткан болсо, мына ошол программадан көрүп, ал студентке лично кээде чыгып, андан тышкары соцсеть WhatsApp менен дагы ар бир өзүбүз өтө турган группа түзүп алганбыз. Студенттер менен кайтарым байланыш учурдагы технологиялардын Zoom, Google Classroom, Telegram, WhatsApp мессенджерлеринин жардамы менен ишке ашырылат. Мында үйдө олтуруп эле тапшырмаларды берип, аларды текшерип алууга болот. Азыркы кырдаалга байланыштуу ошол биздин окуубузда токтоп калбай, ошол эжелердин жардамы менен дистанттык түрдө окуп атканыбыз аябай эле жакшы болуп атат. Аралыктан окутууда албетте студенттердин сабакка катышуусун көзөмөлдөө мүмкүн эмес. Ошентсе да алардын катышуусу активдүү. Талас мамлекеттик университетинде студенттерди аралыктан окутуу боюнча иштер 2010-2011 окуу жылы эле колго алынган. Андыктан окутуучулар жана студенттер үчүн бул жаңылык эмес. Демек тоскоолдуктар жок. Кошумчалай кетсек, Билим берүү жана Илим министрлиги түзүлгөн кырдаалдан чыгуу боюнча атайын планды иштеп чыгып, ошонун негизинде системдүү жумуштарды алып барууда. Мерим Эшимбекова, Ният Эргешова, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.